Саймачылык өнөрү кол күчү жана атайын жабдыктардын жардамы менен өнүктүрүлүп келе жатат. Кыял элдик кол өнөрчүлүк бирикмесинде кийим кече, интерьер каражаттары, сайма саптары менен көркөмдөлөт. Кол сайма, машина сайма, анан кийимдерге түшүрүлгөн сайма, анан калса биз упаковкалар бар, ар бир магазинде көргөн картиналарыңар бар. Ошонун бүт эмне чыкса кыялдан, ошонун бүт баарына упаковка жасап беребиз. Кийимдерге да жасайбыз, шырдактар тигилет, анын сыртына упаковка жасайбыз. Ошонун бүт баарына упаковка кетет, кийим кетет, төшөктөрүбүз бар, тетиги көрсөтүп койсом болот. Жана кызга септеп алып ошол бүт баардыгы жазыкчалары, ошондой жана эже мукарам жасайт. Бул кол менен бүткөн иштери. Бул машинка. Булардын жасаганын ошо жана тикмечи кыздар бар. Ошолор неме кылышат, тийишет. Ушундай эмгек алып барып, биз өзүбүздүн жана фирменный магазинге алып барып беребиз. Баардыгын план төгөбүз, өзүбүздүн определенный планыбыз бар. Ошонун баарын жасайбыз. Мына кийим кечеден баштап панолорго, көркөм интерьерге кайрылып атасыздар. Автомобилдер үчүн эмне чыгарасыздар? Автомобилдер үчүн накта шырдактан, кийизден неме отургучтарын жасайбыз. Артка отургуч үчүн передний ошо жалаң кийизден жылуу деп ошо кышкысы маалга заказ кылышат. Ошондойлор жасаган изделияларыбыз бар. Кол эмгегинен жаралган мындай иштер эл аралык көргөзмө сынактарга дагы коюлуп, өзүнүн кардарларын арбытууда. Өз ара тажрыйба алмашуу иштери дагы эң жакшы жолго коюлган. Мына жакынкы арада айта турган болсок, мисалы үчүн май айында Бухарада, Өзбекстанда болгон өзүбүздүн золотая швейка деп коет, ал эми баягы алтын жип менен сайылган саймалардын биз ошолордон көрүп, анан өзүбүздүн көркөм кандай чыгармаларыбыз бар, кандай жакшы чыгарган нелерибиз бар экенин көрсөтүп, алардан да сабак алалы деп мастер класс кылып барып келгенбиз. Жакшы моундай сертификаттарды алып келдик. Анан кийин жакында эле бир канчада Казакстанга барып келдик. Жамбыл шаары деген мурунку азыркы болсо Тараз шаарында ошо кол өнөрчүлөр тизмегине биринчи жолу илинип атыптыр канча жылдан бери. Алар жака да барып выставкага катышып келдик. Өзүбүздүн эмне чыгарсак ошол болгон изделияларыбызды алып барып, кандай десем, баягы өзүбүздүн Тажрыйба алмашып ошо алмашып келдик да, тажрыйбаларыбызды алмашып, көрсөтүп, ошондой көргөзмөлөргө катышып келдик. Россиянын президенти Владимир Путинге арналып белек кылынган алтын сайма чапаны дагы дал ушул Кыял элдик бирикмесинин чеберлеринин колунан чыккан. Биздин ошо Орусиянын президенти Путинге деп чапан тигилген. Ошол чапанга биз ошо алтын жиптер менен колго эмес машинкага сайып, ошондой белек бергенбиз, кийгизгенбиз. Ошонун бүт баары ошо алтын жип менен сайылган. Бирок биз колго эмес машинкага сайып бергенбиз аны. Сиздер Кыял элдик бирикмесинин сайма жана түз тигиш цехынын ишмердүүлүгүнөн кабар алдыңыздар.